Баарыңыздарга салам достор. Сиздер Таланттуу каналын көрүп турасыздар. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, баарыбыз магазин, супермаркеттерден өзүбүз каалаган нерсени сатып алууга болот. Бирок көпчүлүк адамдар товардын сапатына карап эмес, анын арзандыгына карап сатып алышат. Бүгүнкү видеобузда болсо, биз жеп жүргөн нерселердин ичинен табылган чиркеничтүү окуялар жөнүндө болмокчу. Бир эркек супермаркеттен пакеттеги сүттөн сатып алат. Башында анча көңүл бурбаган каардар кийинчерээк анын ичин ачып көрөт жана пакет ичинде чычкан бар экенин көрөт. Ошондой эле пакет ичинде эч кандай сүт жок, бир гана өлүк чычкандын денеси бар болот. 2008-жылы супермаркеттердин биринен бир аял пиво ичимдигин сатып алат. Кийинчерээк шишенин ичине караганда ичинде кан менен шприц бар экенин көрөт. Бул нерсени кандай түшүнүүгө болот? Бул жөн гана катачылыкпы же чындыгында эле адамдарды өлтүрүү максатындабы? Ушунга окшогон бир окуя Замбияда да болгон. Бир эркек пиво шишесинин ичинде адамды өлтүрүүчү дарылар бар экенин көрөт жана ал нерсени камерага түшүрүп, компанияны сотко берип, сот аркылуу компанияны $15,000 өлчөмүндөгү айыппул төлөттүрөт. А бул көрүнүш болсо Россиянын бир шаарында болгон магазинден пакеттеги сүт сатып алып, үйүнө алып барып, идиш ичине төгүп жатканда ичинен бир резина чыгып калат. Бул резина эмне экенин көрүп таң калбаңыз. Ооба, бул ошол эркектер кошулганда иштете турган нерсе. Кимдир бирөө бул нерсени заводдо иштеткен окшойт. Бул видеодо магазинден түрдүү конфеттерди сатып алган белек жөнүндө. Белекти алган адам бир нече күндөн кийин ачып аларды жейин дегенде, биринчи ачкан конфеттин ичинен адамдын тиши чыгып калат. Көңүлү айнып, аны коюп башкасын ачып караса, андан да жөргөмүш чыгып калат. Америкалык бир жигит пепси ичимдигин сатып алат. Пепсини ичип жатканда көңүлү айнып, кускусу келет. Жигит бокалканын ичин караганда анын ичинде өлгөн чычкандар бар эле. Бул көрүнүшкө эмне дейсиз? Комментарийге жазып калтырыңыз. Куурулган чычкан бул окуя Кытайда болуп өткөн. Бир жигит чипси ичинен куурулган чычкандарды таап алат. Менимче ишчилер жумуш учурунда бул чычкандарды да чипсиге кошуп кууруп салып жиберишкен болсо керек. Кээде балык ичинен майда курттар чыгып калышы мүмкүн. Мындай курттар адамды чагып алуусу да мүмкүн. Мындай көрүнүш АКШда да болгон. Америкалык аял заказ берүү кызматчыларына 2 порцию жарков заказ берет жана заказ келгенде аны жеп жатып, анын ичинен 2 куурулган тооктун башы чыгат. Жана бир америкалык эркек балмуздак креминин ичинен адамдын бармагын көрүп калат. Менимче заводдогулардын туура эмес аракетинен бирөөсү бармагы кесилип калган болсо керек. Ошол убакта кесилген бармакты таба алышпаган. Ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Менимче мындан кийин ар бир жеген тамагыңыздарды жакшылап текшерип жесеңиздер керек деп ойлойм. Эгер видеобуз жаккан болсо, лайк басып, каналыбызга катталып коюуну да унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздар